Бүгүнкү сабак najasat. Halal haramda dagы bir çoğ bir mesele var, al najasat. Najas. Najas neseni dagın, najasты dagın Allah subhanahu wa taala haram kılgan. Najas kanday suretте bolbosun, al najas аны жегенге, ичкенге, сатканга, бирөөгө хадия кылганга колдонгонго болбойт. Ошол эле учурда аны сырткы денеге сүрткөнгө да болбойт, кийимге тийгизгенге да болбойт. Кыскасы адам баласыны истимал кылганга, колдонгонго уруксат берилбей турган дагы бир харам, шариаттагы чоң бир тема бар. Бул najasat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala көп жерде фаштанибур риджс дейт. Риджс деген najас деген сөз. Фаштанибур риджс, фала яқрабу риджс деген аяттардан келет. Булардын баардык маанасы ошол харамдан алыс болгула. Харамдын дагы түрү, бул 5-чи түрү болуп атат. Не? Najас деген. Najастан алыс болгула деген Allah Subhanahu wa Taala'nын аяттары да бар. Ошондой эле хадисте де келет. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadiste aytат: "İstenzihu minel bawl fe inne amatel azabil qabr minhu" дейт. Zaradan, sidikten sактангыла. Ошо зара көбүнчө азабы кабыр ушул зарадан болот деген. Адам баласы зара кылгандан кийин ошол зарасы тамчылап адам денесине, адамдын ич кийимине, кийимдерине тийген болсо, бул дагы азабыл кабыр, кабырдагы азапка себепкер болуп калат. Ошон үчүн шариятыбыз таза дин, тазалыкты сүйгөн дин, бизге таза дин берген. Адам ошол өзүнүн зарасынан, өзүнүн najasаттарынан сак болуш керек. Ошондой эле адам баласы андан сырткары najastар түрлөрү көп, азыр окуйсуңар. Ушул баардыгынан сак болуу, өзүнүн денесини, кийимдерини, жегенде, ичкенде бүт баардан таза болуу шариаттын талабы. İnsanды Allah Taala эң улуу инсан кылган, себеби ал эң пакиза, эң таза азыктарды жейт, эң таза нерселерди кийет, эң таза нерселерди жеп, ичип, ошол менен жашайт. Ошон үчүн Allah Subhanahu wa Taala najас болгон нерселердин бүт баардыгын харам кылган. Эми бүгүнкү күндө биз бир башында najас деген эмне, анын тарифин окуйбуз, анын кысымдарын окуйбуз, анын меаярын окуйбуз, канчалык меаярда кечирилет, кечирилбейт деген ушул маселелерди иншалла бүгүнкү сабакта окуйбуз. Najас деген эмне дегени? Najас деген сөзүн лугавий маанасы бул адамдын баягы жийиркеничтүү, жаман нерсе. Жийиркеничтүү десек да болот, адамга жакпаган палит нерсени, тазалыгы такыр жок нерсени najас деп айтылат. Кыргызчада najас колдонулат, арабчада ушундай. Шариаттагы маанасы айнун мустакдара шар'ан дептир. Al-Habis, al-Khubsu aynı mustaqdara şer'an. Demek ne oldu? Najас деген şariatta dagın тазалыгы жок, тазаланбай турган, адам жийиркене турган нерсени şariatta dagы муну эмне айтылат экен? Najас деп айтат. An-najasa lugatan ma yustaqzar wa shar'an ismun li'aynin mustaqdara şer'an. Баягы эле сөз. Демек шариаттагы ошол лугавий сөзү эске алып туруп, сөздүктөгү маанасыны адам баласы жийиркенген, адам табиятына жакпаган, тазалыгы жок нерсени шарият эмне дейт экен? Najас деп айтат. Ошондой эле дагы бир эреже tahrimush shay la li ihtiramihi wa karamatihi tanjisun lahu shar'an. Tahrimush shay bir нерсе харам болсо шариятта, анын харам болгонунун себеби иллаты ихтирам, карамат үчүн болбосо, андагы najастын белгиси болот. Мындагы эреже tahrimush shay la li ihtiramihi wa karamatihi tanjisun lahu shar'an. Түшүнүңөрбү? Бир нерсе эгерде харам болсо, харам болгондун иллат себеби ихтирам болбосо najас. Мисалы адамдын дагы денеси, адамды колдонгон болбойт, саткан болбойт. Бул караматан. Najас эмес. Караматан адам баласыны мүчөлөрүнү, денесини, чачыны, тырнагыны, сөөктөрүн колдонгон болбойт. Себеби инсан эң улуу махлук, ошон үчүн аны сатканга, колдонгонго болбойт. Ал эми бир нерсе ихтирам үчүн эмес, анын башка себеби болот аткан болсо, ал нерсе дагы шариатта эмне деп айтылат экен? Харам деп, же najас деп айтылат. Мисалы, хинзир. Хинзир чочко бул харам, najас. Болгондо да najасул айн. Анын ар бир жүзү, ар бир мүчөсү, ар бир азасы бүт бардыгы najас. Аны өзүндө колдонгон болбойт. Анын түгүнү, анын тырнагыны, анын этини, анын майыны, анын каныны, кыскасы najasул айн деген турушу najас.
Ошон үчүн шариатта хинзирди najас деп айтылат. Буну эч качан колдонгонго болбойт. Анын эчтекесини биз мусулмандар истимал кылып колдонгонго шариат уруксат бербейт. Хинзир, шарап, хамыр өткөн сабакта айтканбыз, хамыр дагы najас. Анын бир тамчысы да najас, көбү да najас. Анын тийип кетсе не кылат? Кийимиңди бейнамаз кылат, намазга жарабай калат. Ичип алсаң харам болот, ичкен болосуң. Кыскасы экинчиси хамыр. Үчүнчүсү мисалы хун, баягы кан. Мал сойгонундан атылып чыккан кан, дам масфух, атылып чыккан кан, бул дагы najас. Булардын бардыгы харам, ошол эле учурда иллати najас. Түшүнүңөрбү? Булардын бардыгын эмне кылабыз? Булардын бардыгыны иштеткенге, колдонгонго болбойт дейбиз. Демек, канды сатканга да болбойт, канды ичкенге да болбойт, канды сүткөнгө да болбойт, канды колдонгонго болбойт. Ал najasул айын болгон хинзирден кийин эле харамдага келет. Ошон үчүн кан дагы najас. Ошондой эле адамдын денесинен чыккан нерселер, зара, адамдын заңы, усул важып кыла турган нерселер, же дарат сындырып кое турган нерселер бүт бардыгы najас. Адамдан чыккан заң najас. Адамдан чыккан зарасы najас. Адамдан чыккан ириң najас. Адамдан чыккан мани najас. Адамдан чыккан кан, денеңден кан чыкса, булар najас. Адамдын денесинен чыккан усулду же таратты важып кылган нерселердин бүт бардыгы najас. Түшүнүңөрбү? Мисалы, тер чыкты, тер да чыгат, бирок бул najас эмес. Тер менен усул да важып болбойт, тарат да сыңбайт. Түшүнүңөрбү? Терден чыкса, же болбосо көзүңдөн жаш акты, ыйладың, булар менен тарат да сыңбайт, усул да важып болбойт. Булар таза. Кайсы нерсе сеңа даратыңды сындырса, же усул важып кылса, алардын бардыгынын өкүмү шариаттан экен najас. Ошон үчүн адамдан чыккан заң, адамдын зарасы, адамдан чыккан кан, ириң, сары суу, жаман нерселердин бүт бардыгы булар экен najас. Ошондой эле кусунду ичиңден чыккан бул дагы najаска кирет. Бул менен тараттасына ошондой эле эмне болот? Najаска кирет. Андан кийин najasаттын өкүмдөрү. Же болбосо najастардын биринчи түрлөрүн окуп алайлык, түрлөрү. Najасты түшүнүңөр, эми najастын түрлөрү бар. Bir бар фукахалар najас дейт. Экинчиси мутанаджис дейт. Же мутанаджас деп айтылат. Najас деген фи затихи өзү najас. Адамдын заңы, адамдын зарасы, неме айттык? Хинзир, башкалар булар фи затихи najас. Түшүнүңөрбү? Экинчи бир нерсе бар. Ал эмне болот? Мутанаджас деп айтылат аны. Ал фи затихи таза болот. Бирок ага эмне болгон болот? Najас аралашып калган болот. Najас аралашып калган болсо, аны мутанаджас деп айтылат. Najас менен мутанаджастын ортосунда айырмалары бар. Түшүнүңөрбү? Өкүмдөрдө айырма бар. Муну да билип алыш зарыл. Демек, эмне болду? Эгерде ал нерсе фи затихи najас болсо, аны najас деп айтылат. Өзүнүн жаралышында ал najас болсо, таза болбой турган нерсе, адамды да жаман кылат, бул najас. Экинчиси өзү таза нерсе. Бирок ага najас аралашып калган үчүн ал дагы najаска айланат. Буну мутанаджас деп айтылат. Najас болуп калган нерсе деп айтылат. Мисалы, сен эмне кылдың? Нан бышырып атасың. Камыр кылдың. Бирок камыр куйганда суу куйбастан эмне кылдың? Харам нерсени куюп койдуң. Сийлик тамып кетти. Же болбосо бир жаман харам нерсе najас түшүп калды. Ошо менен кошуп камырды жуурдуң. Эми нан бышырдың. Ал нан najас эмес. Ал нан мутанаджас. Түшүнүңөрбү? Ал нан не болду? Najас эмес, мутанаджас. Эмне дегени? Najас аралашкан тамак болуп калды. Najас аралашкан өкүмдөгү эмне тамак болуп калды. Эми аны колдонгонго, жегенге эмне болот? Аны иншалла өкүмдөрү келет. Же болбосо мисалы кийимиң бар, таза эле кийимиңе бир тамчы же бир аз эмне болду? Зара тамып кетти. Балаңдын зарасы чыгып кетти, же заңы чыгып кетти, же бир сырттан бир najас келип жабышып калды. Бул кийим najас эмес. Фи затихи таза. Бирок сырттан келип жабышкандан кийин бул эмне болот? Аралашкандан кийин мутанаджас болуп калат. Түшүнүңөрбү? Демек эмне болду? Najас мутанаджас болуп дагы бөлүнөт. Андан кийин дагы бөлүнөт. Андан кийин уламалар дагы najasатты хакыйкия, hukmiya деп дагы бөлүшөт. Бул экинчи таксим, экинчи бөлүмү. Хакыйкий najasat, hukmi najasat. Хакыйкий najasat деген азыр айттык. Азыр айтылган нерселер бүт бардыгы хакыйкый najasat. Адамдын заңы, адамдын зарасы, кан, хинзир, камыр, шарап, бүт бардыгы булар хакыйкый najас. Экинчиси
hükmü najas dep koyulат. Hükmü najas bir gana adamga tiyешелүү. Çünkü adamga gana tiyешелүү. Hükmü najas degeni adam balası ibadat kıla alбай деген söz эле. Misal adamdan darası sınıp kaldı. Jel çıkıp ketти, başka oldu, kutap kaldı. Ne oldu? Bul dagы najas bolot, hükmen. Yani bul degen söz, bul adam emi namaz okuymun dese, daratı jok, darasız bolup kaldı. Darat bolбосо namaz bolбойт. Tawaf kılam dese, darasız bolup kalat, daratı jok bolup atат. Ошон үчүн ibadat, кайсы ibadatka tahara şart bolсо, алардын бүт бардыгы да дарасыздык болсо, мына ушул дарасыздыкты najasat hükmü деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Najasat hükmü болот, бул адамга гана тиешелүү. Ал эми najasat haqiqiyya, бул адамдан сырткары көптөгөн нерселер бар, бүт бардыгы najас болушу мүмкүн. Бул канчанчы? Экинчи таксими болду. Андан кийин дагы бир таксим бар, үчүнчү таксими. Najasa galiza, hafifa болуп бөлүнөт. Оор najasat жана жеңил najasat болуп дагы бөлүнөт. Экинчи таксими эмне болду? Najasat hafifa жана жеңил najasat жана оор najasat. Оор najasat эмне дегени? Эгерде шариатта бир нерсени өкүмүнө najас деген болсо, анда эч бир ыхтилаф жок болсо уламалардын арасында, анда ал өкүмү эмне болот? Оор najас болуп эсептелет. Мисалы, хамырдын барасында ыхтилаф жок, najас экендигинде, хинзирдин najас экендигинде, адамдын заңдарынын najас экендигинде буларда ыхтилаф жок. Булардын бүт бардыгы эмне болот? Оор najас болот. Экинчиси жеңил najasat. Жеңил najasat эки себептүү болот. Биринчиси ыхтилаф болгон себептүү, кайсы маселеде уламалардын ортосунда кайсы пикир болсо, келишпестик болсо, мында эмне болот? Ыхтилафтын себебинен жеңилдик келет. Жеңилдик келет дагы өкүмдө жеңилдик берилет. Анда ал najasatты биз хафифа дейбиз, жеңил дейбиз. Биринчи себеби, экинчиси кээде умуму балва дейт. Жалпы эл муптала болот. Элдин бардыгы ошо менен алек болуп калат, андан кутулуш кыйын болуп калат. Ушул учурда дагы najasatка жеңилдик берилет. Түшүнүңөрбү? Мисалы, макулул лахм, эти жейилген жаныбарлардын зарасы боюнча уламалардын ортосунда ыхтилаф бар. Келишпестиктер бар, кайсы пикирлер бар. Ошол себептүү макулул лахм болгон эти жейилген жаныбарлардын najасы, зарасы эмне болду? Najasa хафифа деп айтылат. Гализа эмес, жеңил najasat, оор najasat эмес. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле мисалы, эмне болду? Мышык мисалы, мышыктын өкүмү эмне? Бунун кечиги башкасы макрух, бирок najас эмес. Себеби бул умуму балва. Ар дайым үйгө келип сен менен аралашып жүрө берет, сен менен чогуу жашайт. Ошон үчүн шарият жеңилдик берген дагы эмне болду? Бунукуну najас эмес, макрух деп айтылган. Najаска кирбейт. Умуму балва болгон себептүү, жалпы эл муптала болгон себептүү, андан кутулуш кыйын, жеңилдик келген. Түшүнүңөрбү? Демек, эки себептүү жеңилдик берилет. Биринчиси кайсы пикир болсо уламалар ортосунда, макулул лахм эти жейилген жаныбарлар боюнча ыхтилаф болду. Экинчиси умуму балва деген жалпы эл ошону менен алек болуп калып атат, андан кутулуш кыйын, шарият өкүм жеңилдик кылат. Бул жеңилдиктер эмнеге болот десе, балдар, бул жеңилдиктер зарылчылыкка жараша болот. Бул жеңилдиктер негизи өкүмү канча мыгдарда өкүмү кечиримдүү десе, ошого келгенде анан биз муну najasa hafifa, сакила деп бөлөбүз. Болбосо najasat бардыгы najasat. Бирок кээде зарылчылыкта гана муну бөлүп, ошого жараша өкүм кылабыз. Мисалы, najас хафиф, гализага мисалы адам баласынын денесиге дирхам мыгдарычалык. Дирхам эми 10 тиын, 5 тиындын орду. Ошончолук najас тийип калса, шарият кечет аны. Najас гализа, зараң тийип калды, заң тийип калды, малдын бетекеси тийип калды мисалы дейлик. Анда эмне болот? Буну шариятыбыз кесет. Жеңилдик берет. Андан көйүп кетсе, 2 дирхам, 3 дирхам орду болуп кетсе, анда шарият айтат, жок, эми аны менен намаз окуганга болбойт, жарабайт. Ошол жерде жуу, najас кетир, анан тазалыкка маани бер деп шарият өкүм кылат. Түшүнүңөрбү? Ал эми najас хафифа боло турган болсочу, мисалы, малдын зарасы тийип кетти. Анда рубу сауп, же рубу мусаббадан. Ошол кийимдин 4/1 каралат. Кийимдин 4/1 дегени ар бир мүчөнүн 4/1. Мисалы, мына жеңибиз, мына жерге чейин. Ушунун 4/1 чейин баягы зара чачырган болсо, башка кийим жок болсо, окуса уруксат берилет. Бул najasat хафифанын жеңилдиги. Түшүнүңөрбү? Андан ашып кетсе, бул дагы жарабайт. Бул баягы зарачылыкта башка кийим жок болгон учурда, тазалаш мүмкүн болбой калган учурларда окуса боло берет деген сөз. Демек, эмне болду? Хафифа, жеңил najasat,
оор najasаттын айырмасы баягындай зарылчылыкта келгенде гана билинет. Зарылчылык болгондо не кылыш керек болот? Эгер оор najас болсо, анда дирхам мыгдары чалык. Дирхам мыгдары чалык, 10 тыйындын мыгдары чалык болсо деле, андан көп болсо кечирилбейт. Намаз жараксыз. Андан аз болсо зарылчылыкта жарай берет. Ал эми хафифа боло турган болсо najasat, жеңил najas боло турган болсо, анда кийимдин 4/1. Эми ар бир үчөөнүн 4/1 де азында болсо жарайт, андан көп болсо болбойт, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Бирок бул деген сөз ошол кийимди кийип жүрө бер деген маселе эмес. Билип алгыла. Себеби najas дегенден кийин ал кийимди чечиш керек. Аны чечип, намаз окубасаң деле уламалар макрух деген таза кийим кийип, таза абалда жүрүш керек. Мусулман баласы таза кийим кийиш керек. Эми najasаттын өкүмдөрүн айтабыз. Najas билип алдыңар. Биринчи najasat бул bir нерсенин najас экендиги, ушул нерсенин таза эмес экендигинин далили болот. Таза эмес экендигинин далили болот. Бирок бир нерсенин таза болушлугу да бир эреже. Бир нерсенин таза болушлугу анын халал дегенин түшүндүрбөйт. Бир нерсе najас болсо ал харам. Ал najас, ал таза эмес, палит нерсе. Түшүнүңөрбү? Бул эреже ушул. Экинчи нерсе, бир нерсе халал болсо эле, таза болсо эле, таза дегенин бардыгы халал боло албайт. Мисалы топурак. Топурак таза. Бирок халал жейиле турган нерсе эмес. Аны алып алып жей бербейсиң. Демек, халал болгонун бардыгы, таза болгонун бардыгы халал болбойт. Бирок najас болгонун бардыгы, палит болгон нерсенин бүт бардыгы эмне экен? Najас болот. Түшүнүңөрбү? Бул биринчи эреже. Экинчи эреже. Najasat эч качан товар боло албайт. Мал мутакаввам дейт, эч качан товар боло албайт. Najasat сатканга болбойт. Хинзирди, аракты, канды, адамдын заңыны, башкасыны, зарасыны сатканга болбойт. Булар najasat. Түшүнүңөрбү? Эч качан бул не болбойт? Мал, яни мал мутакаввам, товар катары сатылбайт, алып берип, хадия кылып бирөөгө колдонгонго болбойт. Шарият муну мал деп эсептебейт, бул товарга кирбейт. Түшүнүңөрбү? Ал эми анын тескериси мутанajjas. Najас болгон нерсе ал товар болушу мүмкүн. Мисалы бир кийимге кан жугуп калды, najас жугуп калды. Аны сатсаң болот. Сатсаң болот. Аны колдонгондо жууп колдоно бересиң. Бирок сатам десе сатканга жарайт, себеби ал эмне? Товар. Мутанajjas нерсе товар болгонго анын мүмкүнчүлүгү бар. Товар боло алат. Najас эч качан товар боло албайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн najас болуп калган кийимди, najас аралашып кеткен нерселерди сатса болот. Түшүнүңөрбү? Аны najасын кетирип туруп кийин эмне колдонсо жайыз. Андан кийин najас нерселерди адам жегенге, ичкенге да болбойт. Жегенге да болбойт, ичкенге да болбойт. Сырткы денеңе да сүрткөнгө да болбойт. Колдонгонго болбойт. Түшүнүңөрбү? Najасты алып ошо менен дарыланганга, аны сүрткөнгө, бутуңа, белиңе, колуңа болбойт. Ичип жегенге да болбойт. Аны менен дары жаралган болсо, дарыны да колдонгонго болбойт. Аны менен тамак жасалган болсо, ал тамакты да колдонгонго болбойт. Аны менен косметика болсо, аны дагы бетиңе, жүзүңө, колуңа сүрткөнгө болбойт. Себеби najас, бардыгы najас, аны менен колдонгонго болбойт. Мисалы, бизде эмне кылат? Кээ бир учурларда адамдар тамак пышырат, быжы деген тамак бар, кан кошуп коет, азайып кетет. Ошол жакшы тамакка эмне кылат? Халал тамакка алып келет да канды куюп салат. Даммасфу канды куюп салат. Бул менен харам болуп калат ал. Najас болуп калат. Аны жегенге, ичкенге болбойт. Аны сак болуш керек. Себеби халалды сен эмне кылдың? Харамды кошуп койдуң. Эми ал мутанajjas болуп калды. Түшүнүктүү? Ошон үчүн najас аралашкан нерселерди, najасты жегенге, ичкенге, сырткы келбетиңе, колуңа, бутуңа сүрткөнгө да болбойт. Najais нерсе. Албетте, мутанajjas болсо, азыр айттык, najас нерсени колдонгонго болбойт, бирок мутанajjas болсо, аны сырткы нерселерге колдонсо болот дейт. Мисалы, сен бир май жагасың, от жагып атасың, же үйдү ыстамда бирдеке жагып атасың, ал майга харам нерсе аралашкан, же najас аралашкан. Анда аны сырттан күйгүзүп берсең болот. Күйгүзүп аны колдонсоң болот. Илгери шам чырактар болгон, аларга пилиги болгон, анан астына май куйган. Ошол майларга эгерде najас аралашып калган болсо, najас нерсени күйгүзүп колдонсоң жайыз. Түшүнүңөрбү? Денеге колдоно албайсың, сырткы башка бир зарылчылыкта мутанajjas болгон нерселерди колдонсо жайыз. Андан кийинки 5-чи эреже өкүмү najас нерсени жаныбарларга да бергенге болбойт. Мисалы, канды алып барып итке, малга, башка нерсеге бергенге болбойт. Өзүңө жегенге болбогондон кийин аны кафырга дагы, итке дагы, чочкого дагы, башка нерсеге да бергенге болбойт. Эчтекеге бергенге болбойт. Албетте, мутанajjas нерселерди эгерде najасы азыраак болуп, көбүрөөгү таза болгон болсо, аларды жаныбарларга берсе болот. Кээ бир учурларда чөпкө, жемге najас аралашып калган нерселер болот. Бирок жемдин көпчүлүгү халал.
najası azıрақ. Haram нәрсе, najас аралашып қалды. Ал учурларда көпчүлүк жагы халал болуп, азыраак жагы najас болуп аткан болсо, анда аны жаныбарларга, малдарга берсе болот. Түшүндүңөрбү? Бирок najас аралашкан нерсени эч бир жаныбарга, жандыкка бергенге болбойт. Эгер najас боло турган болсо, андан кийин 6-чы эреже najaslı айын нерсе боло турган болсо, анда не болот экен? Ал инқилабул махия. Ал өзүнүн акыйкатын өзгөртүш менен таза болот. Хамыр бул шарап харам билесиңер. Эми ушул хамыр сиркеге айланган болсо, сирке дегени уксус. Уксусга айланган болсо, бул халал болуп калат. Эгер najас нерсе өзүнүн акыйкатын толук 100% жоготсо, анда инқилабул махия деп айтылат. Ал акыйкатын жоготту, башка нерсеге айланды, анда ал najас эмес, таза болуп калат. Түшүндүңөрбү? Толук өзгөрт дегени анын түсү, анын өңү, анын жыты, анын нерсе даамы бүт баары өзгөрүш керек. Толук өзгөргөндөн кийин ал башка нерсеге айланып кетсе, шарият аны таза деп өкүм кылат. Муну көбүнчө мисал беришет. Ошол шарап сара хиллан дейт. Хамыр не болду? Хил болуп калды, уксус болуп калды. Уксус болгондон кийин ал хамыр эмес. Уксус башка нерсе, сирке башка нерсе. Эми ал толук махият өзгөргөндөн кийин инқилаб махия болду. Эми najас эмес, ал таза болуп калат. Ал эми мутанаджас нерсечи, анын тазалаштын жолу бир жолу махиятын өзгөрсө таза болот бул дагы. Экинчиси ошол najasатты алып койсоң таза болуп калат. Түшүнүңөрбү? Najас төгүлүп кетти, ошону алып койдуң. Тийип калды, najас болгон жердеги najастарды алып койдуң. Ошо менен ал нерсе кийимби, тамакпы, ичимдикпи таза болуп калат. Тазалыкка айланып кетет. Демек, мутанаджас нерсенин тазалаштын эки жолу бар. Махият өзгөрүшлүк менен, акыйкат өзгөрүшлүк менен таза болот. Жана тийип калган, кошулган najasатты алып коюу менен дагы таза болот. Ал эми najастын бир эле жолу бар таза болушлуктун, ал инқилабул махия. Акыйкатын толук өзгөртүш керек. Акыйкатын толук өзгөргөндөн кийин ал нерсе эмне болот? Тазалыкка айланат дагы, аны колдонсо болот. Эми андан кийинки маселе najasатты тазалоо. Кантип биз najasатты тазалайбыз? Азыр силерге эрежелерин, өкүмдөрүн түшүндүрдүк. Эми ушул najasаттарды кантип тазаласа болот? Мунун уламалар 15-16 тарикасын жолун айткан экен. 16 түр менен najasатты тазаласа болот. Эң биринчиси гусул. Эң биринчиси najас нерсени жууп салсаң таза болот. Колуңа, кийимиңе тийип калды najasат, ошону тазалап жуудуң, не болду? Таза болду. Колуң таза болду, кийимиң таза болду, отурган жериң таза болду, машинең таза болду, намазканаң таза болду. Кыскасы каерге тийсе, ошол жерди жууп салсаң, жууп салуу менен не болот? Тазалыкка айланат. Эң биринчиси. Экинчиси масых. Масых дегени ошол нерсени сүртүп койбой таза болот. Бул баягындай өзүгө najасты сиңип албай турган нерселер болот. Мисалы кашык, вилка, бычак, кайчы, булар не болот? Темирлер болот, каттуу болот. Najasатты өзүнө соруп албайт. Najас тийип калган болсо, ошону мынтип сүртүп койсоң, сүртүү менен не болот? Таза болот. Бул экинчи түрү. Үчүнчүсү фарк дейт. Бул дегени баягында ишкалап салуу. Najasa тийип калган болсо, ошол нерселерди ишкалап салсаң, колуң менен ишкалап салдың, тырмап кетирип салдың. Бул дагы не болду? Таза болот. Төртүнчүсү ошол тырмоо менен кошо ишкалап салуу. Тырмайсың дагы, ишкалап дагы кетиресиң. Көбүнчө илгерки заманда маннини ушундай кылышкан. Хадистерде окуйсуңар, манни адамдын немесине уругуну тазалоодун жолу да фарк деп айтылат. Юфаррикуха. Фарк деген ошол. Эгерде коюк боло турган болсо, аны алып салсаң, таза болот. Суюк болсо таза болбойт. Анда жууш керек болот. Коюк болгон болсо, катып калган болсо, аны ошол жерди тырмап алып салсаң, аны менен не болот? Таза болот. Бешинчиси кургап калуу. Кургап калса да таза болот. Мисалы, жериге эмне кылды? Жаныбарлар зара кылды, жаман нерсе төгүлүп кетти, najас нерсе, ошол жер күн тийип кургап калды. Дубалга күн тийип кургап калды. Же болсо баягы кирпичке күн тийип кургады. Кургагандан кийин ал нерсе таза болот. Таза болуп, аны колдонсо жайыз. Бешинчиси. Алтынчысы күйгүзүп салуу. Najас бар эди, najас алып келдиң дагы, мусор алып келип күйгүзүп салдың. Күйгүлгөндөн кийин күлгө айланып кетти бардыгы. Ал таза болуп калат. Түшүнүңөрбү? Алтынчы канча болду? Күйгүзүп салуу. Мисалы, najasатты күйгүзүп салсаң, андан ал дагы таза болот. Жетинчиси истихала табдил баягы. Өзүнүн акыйкатын жоготот.
Azыр айттық. Шарап, хамыр не болды? Хилге айланып кетті. Хилге айланып кетті. Сиркеге айланып кетті. Бұл ақиқатын жоғалтты. Алдын башқа нерселер, кейін башқа нерсеге өтіп кетті. Толық 100%. Эми бұл дагы халал, халал дейм, таза болды. Түшүнүңөрбү? Тазалыктын түрү. Жетинчиси дабагат. Терини алдындагы аштадың, туз сеіп, аштадың, же күнгө кургаттың, андай болсо аштадың, аштагандан кийин ал не болду? Таза болду, аны колдонсоң болот. 9-нчүсү мал сойгондо баягы малды бисмилла Аллаху акбар деп сою. Түшүнүңөрбү? Бисмилла Аллаху акбар деп сойгондон кийин не болот? Анын териси дагы, эти да халал болот. Түшүнүңөрбү? Эти жейилбей турган мал болсо деле ошондой болот. Анын мети не болот? Таза болуп калат. Ошон үчүн закат деген сөз ошол малды сою менен анын териси, анын эттери не болот? Халал болот, таза болот. 6-нчы, 10-нчүсү тазалык жолу бул тартып чыгаруу. Эгерде кудук болсо, кудукка нажат түшүп кетсе, ошол сууларды тартып чыгаруу менен таза болот. Кой түшүп кетти, чыкан түшүп кетти, ит түшүп кетип өлүп калды. Нажасты алып саласың дагы, анан ичиндеги канча суу барса чыгарасың. Аны окугансыңар 20 челек, 30 челек, 40 челек, 60 челек деп баягы көлөмгө жараша кете берет, чоң кичинеге жараша. Демек сууду чыгарып салар менен не болду? Ошол калган суу, удук таза болду. Таза болуштун менен 10-нчу тарикасы. 11-нчиси казып салуу, же үстүнө топурак кошуп салуу. Мисалы, бул жерге малдар зара кылып койду. Малдын нажасаты турат. Үстүнө жаңы топурак алып келип салдың. Каздың дагы үстүнө жаңы топурак салып койдуң. Таза болот бул менен дагы. Ал жерге намаз окуса, колдонсо жайыз. 12-нчиси суу киргизүү деген маселе кошуп коюптур уламалар. Бул деген сөз, эгерде бир жерде бир неме бар, көлчөк бар. Көлчөктө суу айнып кеткен. Нажас түшүп, нажас болуп калган. Эттер өлүп калган, чымчыктар өлүп калган, башка болгон маселелер болуп калат да. Анда сырттан суу келген болсо, сырттан суу кирип, агып, аны акырын чыгарып тазалап койгон болсо, бул да таза болот. Түшүнүңөрбү? Духудул ма, суу кирди дагы, не болду? Суу жари өкмүдө болот дагы, суу чыгары менен баягы көлчөктө суу чыгып кеткенден кийин суу таза болот. Тазалыкка айланат. 13-нчү кудукту неме кылуу, кургатуу. Кээде кудукту суусун алып чалып кургатасың. Күнгө кургайт дагы, как болуп, ичиндеги суу жок болот, кургап, дубалдарга чейин күн тийип кургап калат бардыгы. Буну менен дагы таза болот. 14-нчүсү тасарруф. Эгер кээ бир учурларда бир неке кошуп кеткен болсо, ошол нерсени сактаныштын жолу бир азын алып туруп, хадия кылып, садака кылып берип саласың. Таза болот. Мисалы, сенин кырман бар, будайың бар, будайга не кылды? Немелер, жаныбарлар, эшектер зара кылып койду, аралашып кетти. Каерде экенин билбейсиң. Чычкан кирип өлүп калды кээде камбаларда. Ушул учурларда көргөн жоксуң, билбейсиң, баягы көрүнбөй турат. Тазалоодун жолу не кыласың? Ошонун ичинен бир азын алып туруп, садака кылып саласың. Садака кыласың, хадия кыласың, берип саласың. Ошо менен калган неме, кырман таза болот. 15-нчи буу менен чыгарып жиберүү дептир. Буу менен чыгарып жиберүү деген мисалы май, этке окшогон нерселер, майга окшогон нерселерге нажас түшүп калса, ага эмне кыласың? Аны кайнатып буу менен чыгарып бересиң. Мисалы 5 литрлик майың бар, ага чыкан түшүп калды. Эгер аз болсо, майың аны баарын төгүп ташаш керек болот. Көп нерсе түшүп калды, түшүнүңөрбү? Таштай албайсың, баардыгы исраф болот. Анда эмне кыласың? Аны ошону казанга саласың дагы, кайнатасың. Мисалы, суу куйдуң 5 литр, нажасат 5 литр, 5 литр баягы суу май, үстүнө 10 литр, 20 литр суу куясың да кайнатасың. Кайнатып, суу буу чыгып кеткенден кийин, баягы өзү калгандан кийин таза болот. Ошентип 2 жолу, 3 жолу кылгандан кийин баягы суюктук буу менен чыгып кетип, немеге айланат? Таза болгонго айланат. Бул дагы баягы нажасат тазалоодун бир түрү. Бул 15-нчи. 16-нчысы ошол эле баягы тоңуп калган майларга түшүп калса, ошол түшүп калган нажас турган жерди алып салып, нажастын тегерегин кырып салуу дейт. Бул менен нажас таза болот. Түшүнүңөрбү? Мисалы, карын майлар бар. Ага чычкан түшүп калды. Карасаң чычкан турат, өлүп калыптыр. Анда чычканды аласың, чычкандын тегерегидеги жерлердин баардыгын кырып аласың, себеби бул катып калган жамит. Ошо менен калган майлар не болот? Таза болот. Мына ушул 16 түрү бар менин нажастын тазалоодун.
ушул түрлөрү менен нажасат таза болот дагы, аны колдонсо, кээ бир учурда аны жегенге халал болгон ушулар дагы болот. Түшүнүңөрбү? Ушинтип шариятыбыз бизге жеңилдик берген. Ушулар аркылуу эгер тазаланган болсо, таза болот. Эми нажас түшүп калган болсо бир нерсеге, аралашып кеткен болсо, анын ушул 16 жолдун бирөө менен таза болгон болсо таза болот. Шектениш керек жок. Аны жесе да болот, жей турган нерсе болсо, ичсе да болот, аны колдонсо да болот, сүртсө да болот, башка истималдага дагы жарай берет. Түшүнүңөрбү? Таза болуш шарт, таза болгондон кийин гана болот. Албетте, хинзир ушундай нерсе, ал махият өзгөрбөйт анын. Нажасылайын. Хинзирден башка нерсе махият өзгөрөт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн хинзир койшулган нерсе таза болбойт. Хинзирден башка нерсе болгон болсо, инқилабул махия же мына азыр айтылган 15-16 түрдүн бирөөсү менен тазаланган болсо, ал нерсени колдонгонго, жегенге, ичкенге шариятыбыз уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Демек, шариятыбызда Аллах субханаху ва таала бизге харам кылган нерселердин ичинде дагы бирөөсү экен, нажас деген нерсе. Бул дагы жийкеничтүү, палит нерсе, мындан алыс болуш керек. Анын түрлөрүнү айттык, алардын өкүмдөрүн айттык, жана тазалоонун жолдорун айттык. Аллах субханаху ва таала амал кылганга товфик берсин, баарыбызды таза кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик.